Айсулу Тыныбекова Испанияда өткөн эл аралык Grand Prix of Spain мелдешине жеңишке жетти. Турнир Мадрид шаарында өткөн. Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөшүнүн 59 кг чейинки салмакта күчүн ашып 4 беттеш өткөргөн. Финалдын 8-1 бөлүгүндө АКШнын өкүлү Али Раганды, чейрек финалда орусиялык балбанды, жарым финалда казакстандык Алтынай Сатылганды жеңип алды. Ал эми финалда дагы бир казакстандык Мадина Бакбергенова менен таймашып жеңишке жетип алтын медаль тагынды. Бул салмакта жалпысынан 7 өлкөдөн 11 балбан кыз килемге чыккан. Ош базарындагы өрт боюнча кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары Чолпонбай Сатыбалдиев билдирди. Кылмыш ишин Ленин районунун соту карайт. Ош базарында 13 апрелде жыл башынан берки 3-чү өрт чыккан. Жалпы күйүп кеткен аянт 5,5 миң чарчы метрге дээрлик жетти. Мэрия жабыркаган соодагерлерге 10 миң сомдон жөлөк пул төлөп берген. Өрт чыгуу фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, коопсуздук сакталбагандык үчүн базардын директору жана жооптуу кызматкер айыпталган. Азыр алар үй камагында. Кыргызстандык мигранттардын акча которуулары 1 миллиард долларга жакындап калды. Ушул жылдын башынан берки 5 айдагы көрсөткүчтү Улуттук банктан кабарлашты. Ага караганда январдан май айлары ичинде мигранттар мекенине 972 миллион доллар жиберди. Бул белгилеп кетсем, былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 121 миллион долларга көп. Акчанын басымдуусу же 955 миллион доллар Россиядан, экинчи орунда АКШдан келген акча которуулар турат. 9 миллион 400 миң доллар. Россияда мигранттар үчүн күчөтүлгөн режим 25 июлдан тартып жокко чыгарылат. Бул тууралуу бизге мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев билдирди. Анын айтымында 25 июлдан баштап кыргызстандыктар жашаган жери боюнча миграциялык каттоого кайрадан 30 күн ичинде тура алат. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты маалына бул нөөмөт 30 күнгө чейин кыскартылган. Эске салсам, турнир башталгандан тартып май айынан бери Россияда коопсуздук күчөтүлгөн. Бишкек шаардык депутаттар мэрди кызматтан алуу чечимин ал эмгек өргүүсүнө кетип калганы менен негиздешти. Жергиликтүү парламенттен бизге билдиришкендей, жолдорду куруу, жылуулук сезонуна даярдануу сыяктуу иштер кайнап жатканда эс алууга чыгуу туура эмес болчу. Анын үстүнө биринчи вице-мэр коррупцияга айыпталып жатканы кризис жаратууда. Натыйжада фракциялар лидерлери спикерге кат жазып, чукул сессияга чогултууну сунуштаган. Эске салсам, 13 июлда депутаттар кезексиз жыйын өткөрүп, Албек Ибраимовго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Ал 10 июлдан 8 августка чейин эмгек өргүүсүндө. Кыргызстанда уюлдук телефондор каттоого алына баштайт. Тийиштүү тартип мамлекеттик маалымат технологиялар жана байланыш комитет тарабынан демилгеленип жатат. Кошумчалай кетсек, бул багыттагы мыйзамга былтыркы жылы өзгөртүүлөр киргизилген. Быйыл болсо Кыргызстанга кирип жаткан бардык уюлдук телефондордо каттоо сунушу киргизилген. Мында Кыргызстанга тескечилик жол менен кирип жаткан телефондорго тыюу салынары күтүлүүдө. Маалыматка таянсак, бир телефондо каттоонун акысы 100 сом деп белгиленип жатат. Чач тарачтар жана мейманканалар аларда жаңырган музыка үчүн акча төлөп калышы мүмкүн. Автордук чыгармалар үчүн мыйзамдуу акы алууну интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги сунуштап жатат. Азыр кыргызстандык авторлорго жаңырып жаткан музыкасы үчүн радио жана телекөрсөтүүлөр төлөйт. Эми бул тизмеге чач тарачтар жана мейманканалар кириши мүмкүн. Тизме кийин жада калса коомдук унаалар менен дагы толукталышы ыктымал. Бирок аларда жаңырган музыканы ким жана кантип көзөмөлдөйт, такталбайт. Бишкекте таштандыны туш келди ырыткандарга жана өрттөгөндөргө 1 миллион 963 миң сом айыппул салынды. Быйылкы жылдын биринчи жарымында 3 миңден ашуун чарбалык субъектилерди, ишкана уюм жана жекелөрдү текшерип чыгышкан. Анын жыйынтыгында тазалыкты бузгандарга, айлана чөйрөк зыян келтиргендерге 2322 эскертүү берилип, 157 жерде туш келди ыргатылган таштандыны жай аныкталып, анын 154 тазаланган. Анын көбү курулуш жүрүп жаткан объектилер жана эл жашаган жерлер. Ошондой эле шаар боюнча 72 таштанды үкөөгө орнотулду. Учурда 1 миллион 963 миң сом айыппулдун 749 миң сому өндүрүлгөн.